Yıldızlar Yolda reality show programması. Жол эрежеси боюнча дегеле жаңы чыккан мыйзамдар боюнча кандайдыр бир түшүнбөй аткан суроо талаптарыңыз болсо, урматтуу айдоочу, биздин дарекке кайрылып, мына астыдагы комментарийге пикирлериңизди калтырып, суроолоруңуздарды калтырсаңыздар, биз сиздин сурооңузга сөзсүз түрдө жооп алып бергенге даярбыз. Бизде болсо Жылдыздар жолдо реалити шоу программасы, аты жөнүм Болотбек Тилек, берүүбүздүн башкы демөөрчүсү Райан Билдинг курулуш компаниясы. Саламатсыздарбы? Жылдыздар жолдо реалити шоу программабызды алдыга карай улантабыз достор. Бүгүн болсо бизде конокто мыкты ырчы, жалпы апалардын сүйүктүү уулу Ишен Назаров. Жакшы келип алыңызбы? Жалпы журтчулук менен амандашып алыңыз дегенде. Чоң рахмат, саламатсыздарбы? Жалпы кыргыз элим, сиздер менен бүгүнкү жакшы күндө көрүшүп жатканыбызга кубанычтабыз. Албетте сиздер себепкер болуп. Рахмат. Берүүбүздүн башында эле сизге да ыраазычылыгыбызды айталы. Атайын ушундай убакыт жоктоо, убакыт бөлүп, биздин Жылдыздар жолдо реалити шоу программабызга келип, катышып, өзүңүз билип тургандай, өзүңүз бир нерсени сезип тургандай, атайын мен дагы сынак тапшырайын, мен дагы өзүмдүн айдоочулук опытым менен бөлүшөйүн деп келип атасыз. Достор, мына баарыбыз Ишен Назаровду билебиз, мыкты ырлардын аткаруучусу, мыкты ырлардын автору десек дагы болот. Ишен сахнада, той жаатында, элдин астында кандай ырчы болсо, биз сиздер менен көрөбүз. Ишен Назаров бүгүн өзүнүн автоунаасында кандай айдоочу. Ишен, Залкар Продакшн студиясы тарабынан тартылып аткан Жылдыздар жолдо реалити шоу программабыздын алкагында бүгүн сизден өзүңүз билип тургандай атайын даярдалган инспектор сизден келип сынак алат. Ал инспекторубуз жол кайгылуу кызматкери, милициянын улук инспектору Маделов Самат мырза. Ассаламу алейкум. Саламатсызбы? Ассаламу. Самат мырза, сизге дагы ыраазычылыгыбызды айталы. Атайын убактыңызды бөлүп, таң эртеден туруп, биздин Ишен мырзадан өзүңүздүн сынагыңызды алайын, айдоочулук опытын, стажын көрөйүн деп келип атасыз. Сиздин дагы ишиңизге ийгилик каалайлы. Рахмат. Анан эң алгачкы суроомду дагы сизге узаткым келип турат. Бул кызматка кандай келип калдыңыз? Балким бала кезден кыял, балким атанын жолун өзгөчө уулдар улайт дегендей. Сиздин келишиңиз кандай? Мен келишим милиция кызматына бала кезден эле кыялданчумун. Ошол кыялдарыңыздын бири. Кыялдардын бири. Жакшы, буйруса биз Жылдыздар жолдо реалити шоу программабыздын алкагында мына өзүңүздөргө белгилүү болгон Маделов Самат мырза, милициянын улук инспектору Ишен Назаровдон өзүнүн сынагын алат. Ишен Назаровдун опыту менен бөлүшөт, тапшырмаларына күбө болобуз буйрусанан. Сизге дагы бир алгачкы суроолордон узаткым келип турат. Көпчүлүк учурда бизде коомдук жайларда, көчөлөрдө атайын тез жардам унаалары бар. Билесиз, андан тышкары өрт өчүргүч унаалары бар. Үстүндөгү сирена деп коет эмеспизби? Ошол экил сиреналарын күйгүзбөстөн жөн эле кетип баратып, жол эрежесин бускан учурларда алар айыпка тартылабы же мамлекеттик унаалар деп эч кандай чара көрүлбөй көмүскөдө калып кала береби? Эгерде жол эрежесин бузса, үстүндөгү майчоо күйбөсө жоопко тартылат. Жоопко тартылат. Эгерде ошол эле учурда тез ыкчамда кетип баратып, майчоктору күйгөн учурларда жол эрежелерин бузса, бул жок, тартылбайт. Тартылбайт, Тартылбайт. Атайын спецмашина деп коет. Спецмашина ошондойлорго тез баш керек да. Ошон үчүн аларга айдоочулар жол бошотуп бериш керек. Жол бошотуп бериш керек. Жакшы, урматтуу айдоочулар, эгерде сиздер балким көчөдөн ушундай тез жардам унааларын же болбосо өрт өчүргүч унааларды үстүндө майы чогуу күйбөстөн жол эрежелерин бузуп, ошол учурда жол кайгылуу кызматкерлери көрбөй калган учурларда балким сиз байкап калсаңыз, жол кайгылуу кызматкерлерине айтсаңыз, алар дагы өздөрү тийиштүү жоопторун ала алат десек туура болот. Анда эмесе биз өзүбүздүн берүүбүздү алдыга карай уланта берели. Ишен мырза,
абдан мындай ойлонуп кайра машет болду экен эмне болуп кетет азыр деп атат окшойсуз. Бардыгы мыйзам ченеминде, бардыгы кадимкидей структуралар менен кетет. Буюрса сиз даярсызбы? Сиз даярсыз. Анда кезекти мен сизге өткөрүп берейин. Баштадык. Милициянын ага лейтенанты Мадылов. Айдоочулук куәлигиңизди берип коесузбу? Машинага тиешелүү документтериңизди берип коюңуз. Текшерип коеюн. Берейин. Бардыгы? Барды жайында. Жайында. Ишен мырза, биздин берүүбүздүн алкагында жүрүшүндө биз сиздин өзүңүзгө тийиштүү жеке автоунааңыз менен сынакка чыгабыз. Эгер сиз уруксат берсеңиз, биз сиздин машинаңызга отуралы. Макул, отурабыз, кеттик. Уруксат бересиз. Албетте. Жүргүлө анда. Машинага отуралы. Сайма. Үй интернети менен телевидение. Секундасына 100 мегабитке чейинки ылдамдык. 200дөн ашуун телеканал. Старт жана О кино кинотеатрлары. ТВ приставка акысыз. 55% арзандатуу менен. Бул кыял эмес, чындык. Сайма менен жашооңду ыңгайлуу жана жайлуу кыл. Сайма күйгүз, толугу менен кошул. Ишен мырза, сиз канча жылдан бери автоунаа башкарып жүрөсүз? Айдоочулук стажыңыз канча жыл болуп калды? Меники 10 жыл ашып кетти. 10 жыл ашып кетти. 10 жылда жакшы эле опытыңыз бар экен. 10 жылдык тарыхыңыз бар турбайбы? 10 жыл ашты. 10 жыл аралыгында канча автоунаа алмаштырдыңыз? 4-5 ойлонду. Эң алгачкы автоунаа сатып алгандагы сиздин? Эң алгачкы автоунаа ошол үйдөгү апам атамдар Жигули тройка 03 деп койчу. Ошол автоунаа болчу. Сизге белек кылды беле? Ошол мен шаарга кетпесин деп, техникага кызыкчу элем мен. Башка балдар Бишкекте башка кетип калып, анан мени да окуу бүткөндөн кетип калбасын деп, алаксызын деп ошол машинаны мага алып беришкен. Алгачкы. Ошол эле учурда чыгармачылык өнөрү сизде бар эле? Бар болчу. Талантыңыз туаса дегендей. Ошол ырдап жүрчү элем айылда. Эме боюнча жол эрежелерин бузуп, анан айып пулдар келди да, анан эң чоң айып пул канча акча өлчөмүндө төлөдүңүз? Айып пулду мен 40 000 сом төлөдүм. 40 000 сом? 40 000 сом. Бир төлөгөндө? Бая камералар жаңы коюлуп аткан учурда. Демек 40 000 сом төлөсөңүз, сиз анда жакшы эле жол эрежелерин бузуп турбайсызбы? Жок, эми кандай учурда десем, түнкүсүн Ош Бишкек жолундагы камералар бар, Суусамырдагы, Сосновка ошол жактардан көп түштү. Жогорку ылдамдык боюнча. Жакшы. Негизичи сиз эми азыр жалпы жумурай журт билет, кыргыздын эрке улусуз, ырчысысыз, апалардын эң эле жакшы көргөн азыркы ырчы балдары сизсиз дегендей. Анан гаиш кызматкерлерине дагы тоюнда кызмат кылган учурлар болду да. Анан кийин ошолордун жардамын колдонгон учурлар кездешип атабы? Гаишниктер тоскондо, байкелерге телефон чалып берип, сүйлөшүп коесузбу деп. Ачыгын айтыш керек, болот. Болот, Болот. Андай нерсе. Ушундай түшүп калдым, эметип калдым деп. Бая аябай шашылуучу учур болуп калат кээ бир учур. Анан жардам тийип ошо. Ошондо сиз жардам сурасаңыз, демек мамлекеттик протокол түздүргөнгө көп деле эме кылбайт экенсиз да? Жок, түздүрдүм. Кээ бир учурда чашкан учурларда гана, Чашкан учурда. Жакшы. Ишен мырза, гаишниктер менен биз мурдагы сөз менен гаишник деп көрүнүп алганбыз да, бирок азыр жол кайгылуу кызматы болуп өзгөрбөдүбү? Анан мен жалпы элге түшүнүктүүрөөк болуш үчүн гаишник деп атам. Ошол гаи кызматкерлери менен конфликтке чыгып жакалашкан учурлар кездештиби сиздин айдоочулук? Же жакалашпасаңыз да мындай кайма айтышып, өзүңүздүн даламыңызды талашкан учурлар болгон. Ошо
жаңылыштык кетиришип калган да. Далили жок да, ошо байке айткандайчы. Анан ушул жерден сен кызыл немеден красный көйүп турганда чыгып калдың. Бирок мен жашылдан эле чыккам. Мени адаштырып алыптыр башка машина мененчи. Ошондо бир аябай алар түндүккө кеч болду, саат 1-2-3 беле. Ошондо бир жакалашкан эмес, бирок аябай неме тартышканбыз да. Анан ошо менен далил да жок болуп калган да. Далил да жок болуп калды. Демек мен да моюнума алган эмесмин. Ошону менен тарап кеттиңер. Ошо менен мага жазып беришкен. Жазып беришти, протокол жазып беришкен. Азыркы жаңы кабыл алынган закон боюнча айып пулдар көбөйүп, айдоочулар нааразычылык жаратып атпайбы? Анан Ишен мырза, ушул боюнча сиздин оюңуз кандай? Айып пулдар көбөйткөнүнө кошуласызбы же колдобойсузбу? Айдоочу катары. Айып пулдар эми көбөйүп атат, анын үстүнө бизде бир мени көйгөйлүү маселе аябай парковка жагы жаман неме кылат да. Ошол жактан баягы машинаны жүктөп кеткен учурлар көп болду меникин да. Кайсы жакка токтотуп коюлуш керек, ушундай токтой берели. Дом, где хранят семейные традиции, где рядом самые близкие. Дом, который создан с любовью, где хочется жить. Арчабешик. Колыбель истории, колыбель культуры, колыбель жизни. Жилой комплекс, расположенный в тихом и благоприятном районе столицы. Раян Билдинг. Комфорт, доступный каждому. Жылдыздар жолдо реалити шоу программабызды алдыга карай уланталы достор. Биз сиздер менен жаңы эле Ишен мырза канчалык деңгээлде өзүнүн автоунаасын башкарат, көрүп келатабыз. Өзүн кандай алып жүрөт, айдоочу катары эмнелерди туура эмес кылып атат, эмнелерди туура кылып атат. Эми болсо биз экинчи тапшырмага өтөлү. Самат мырза, сиз жөн гана көзөмөлдөп турасыз. Ишен мырза айдоочу катары өзү кандай чараларды колдонот? Биздин сизге болгон тапшырмабыз, Ишен мырза. Эми өтө деле оор эмес. Бул бизде күнүмдүк гана айдоочулар колдоно турган нерселер. Элестетели, сиздин аккумуляторуңуз иштен чыкты, машинаңыз жүрбөйт, бирок сиз шашып атасыз. Шашпаган күндө дагы автоунааңызды оталдырып, айдап кетишиңиз керек. Ошондуктан азыр сиздин капотуңузду ачалы, аккумуляторуңузду бир сыйра көрөлү, анан прикрутитель алып чыгалы, балким прикрутитель жок болсо, жанындагы Зым бар менде. Абдан жакшы. Айдоочулардан барып, сурап көрөлү, балким атайын жардам бере турган жайлар бар. Ошолорго телефон кылып көрөсүзбү? Айтор, машинаңызды оталдырып, айдап кетишиңиз керек. Бирок элестетели, сиз машинаңызды алып кетпесеңиз, арт жакка тыгын жаратып коюшуңуз мүмкүн. Эгер даяр болсоңуз, баштай берели. Өзүңүз баштаганда дагы биринчи кандай чараларды колдоносуз, ошолорду айтып берсеңиз, бизге дагы түшүнүктүүрөөк. Эми бузулуп калса, ушул жерде өчтү да турабы? Отуруп калды. Ачалы капот. Болду, капотту ачабыз, карайбыз да. Эмне болду? Азыр мен баягы бирөөдөн колдон келишет. Азыр заман өнүккөн заман. Таксиге чалам. Таксиге чаласыз, Машинам аккумулятор отуруп калды, ошону жүргүзгөнгө машина депчи. Анан Кудай ошо аккумулятор жакшы. Машинаңыздын моторун аябай жудурупсуз. Ооба. Негизи машина жакшы карайт окшойсуз, Жакшы эле карайм, Кудай ошо. Көптөн бери карабай жүрүп, кичине карап коеюн деп. Кой атайын ачып калса да капотумду деп. Жок, буга теши жок болчу, өткөн айылга баратып жудуруп алдым деп. Жакшы. Аккумуляторуңуз иштен чыкты. Чалалы анда. Чалып чакыралы кадимкидей эле келсин, келип оталдырып берсин. Балким айдоочулардан прикуритель сурап көрөбүз, эгер кааласаңыз. Барып, уялбастан эле токтотуп машиналарды, токтоп турган машиналар, тияка таксилер турат. Тиги машина барып келбейм анда. Жүрүңүз, чогуу баралы. Тияка такси турат. Чогуу барып сурап көрөбүз. Бул жактан дагы айдоочулардын Бирок булар көпчүлүгү жоктоп коет да. Бекердиги жоктоп коет да. Бирок таксилерди уверенный болот да. Алар келишет да, акчасын бересиң да. Биз бул берүүбүздө дагы айдоочулардын канчалык деңгээлде башка айдоочуларга жардамы тиет. Ошол тууралуу дагы көрсөк болот да негизи. Байкенен өзүңүз сурап көрүңүз. Ассаламу алейкум. Салам алейкум. Кандай иштеп, жакшыбы? Аккумулятор отуруп калыптыр да. Бар прикрутитель бар сизде? Прикрутитель болсо прикрутитель бергенге даярсыз.
Рахмат байке. Рахмат. Чоң рахмат. Ар дайым ушундай кайдыгер болбостон башка айдоочуларга жардам берип жүрө бериңиз. Рахмат. Рахмат. Биз болсо улан салып экен. Дагы аракеттенип. Чуркап барып келе берейинби? Жок, чогуу барып туруп. Жакшы байке экен бирок, Бул жакта айдоочулардын дагы маданияттуулугун өстүрүү максатында болуп атпайбы биздин кылып аткан иш-чарабызчы. Анан чындыгында кээ бирөө болуп турса дагы ошол экини алып чыгып бергенден ээринет. Толкунам экен биринчи күн. Таксилерге кылбаса, таксиге алып келейин. Тетиги таксиге алып келейин, Беле? Болот. Өчүп калган учурлар. Болот. Айдоочулук. Аккумулятор жаңы алмаштыргам да. Салам алейкум. Аккумулятор остуруп калды эле. У вас есть прикуритель? Нету. Жардам бере аласыз? Биздин машинаны оталдырып бергенге прикурителиңиз менен. Тигиндерээк айдасаңыз, лекс үлгүсүндөгү машина турат, капоту ачылып. Жанында май кызматкеринин машинасы турат да. Эгер мүмкүн болсо ошол жакка айдап бере аласызбы машинаңызды? Делчи? Рахмат. Бул 711 деген машина. Биз болсо азыр бир кайдыгер эмес айдоочуну таап алдык. Буюрса. Жакшы. Машинаны оталдырып берейин дейт. Азыр Кудай бурса, ошол жүргүзөбүз. Айдоочунун жардамы менен биз Ишен мырзанын Машинаны алып кетебиз. Тапшырмабыз деп өтүп менен. Жакшы. Достор, биз дагы жалпы айдоочуларды кайдыгер эместикке чакырабыз. Ушундай учурлар болуп калса сөзсүз түрдө жардам берип коюу бул дагы айдоочулук маданияттуулукка туура болот. Бактыңыз бар экен. Ооба. Ушундай. Байкем кетпей жүрөт, жана байкем деле бүркөтү жок болуп калды. Байке да оталдырып берет. Байке. Азыр таптык кой чептен. Байке бул жакыныраак келсеңиз мен сизге да айтып коеюн. Атыңыз ким? Тыстык байке. Учурашып алалы, ассаламу алейкум. Бул Жылдыздар жолдо реалити шоу программасы. Ушундай атайын өкүлдөр менен биз айдоочулар маданияттуулугун жетет экен, бири-бирине болгон жардамдарын, мамилесин, деги эле жолдо жүрүү эрежелерин туура так сактоо боюнча. Анан ушул боюнча бизге мына коногубузга берилген тапшырма боюнча өзүнүн аккумуляторуна отуруп, башка айдоочулардан жардам сураган учуру. Жүргүзүп кое берсеңиздер, бир аз. Мына атыңыз ким сиздин? Нурманбет. Нурманбет мырза, сизге чоң рахмат айталы. Мына Тыстык байкеге да чоң рахматыбызды айталы. Ар дайым жалпы айдоочуларды да чакырат элек ушундай кайдыгер эместик мамилеге. Ар дайым колубуздан келип турса, башка айдоочуларга жардам берип коелу. Башка айдоочуларга дагы өзүбүздүн көмөгүбүздү берип турсак, айдоочулук маданияттуулугубуз дагы өсөт. Жол кырсыктары да азаят, жол эрежелери дагы көбүрөөк бузулбайт. Сиздерге чоң рахмат айталы. Сиздердин жардамыңыздар менен Мен машинам жүрдү. Ишен мырзанын машинасы жүрдү, тапшырма аткарылды. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайм. Чоң рахмат. Жылдыздар жолдо реалити шоу программабыздын алкагында урматтуу достор, сиздер менен биргеликте күбө болуп атабыз. Ишен мырзага берилген тапшырмалар жана ошондой эле өзүнүн айдоочулук опыту кандай экенин. Анан эми Самат мырза, кезекти кайрадан мен сизге өткөрөйүн. Жалпысынан Ишен мырзанын баштапкы автоунаа айдаганы боюнча, анан өзүнө берилген тапшырма боюнча өзү кандай аракеттерди көрдү, кандай чалык деңгээлде машиналарды айдай алат. Ошол тууралуу өзүңүздүн жыйынтыгыңызды, бааңызды бериңиз. Биринчиден айдаган боюнча жакшы эле. Айдаган боюнча билинип турат, көптөн бери айдаган, анан анча-мынча жанагы бир эле мен эмесинде эле бусканын байкаган жокмун. Бир эле жанагы негизи парковкада турганда чыгаардын алдында поворотник күйүш керек да. Ошол эле да. Бирок тигил жер жол эме экен да, жанагы линия жок жер. Ал жерден деле чыгаардын алдында поворотник күйүстүп чыгыш керек да, ошол. Бир кемчилик ошол болду. Токтоп атканда дагы оңго алып токтогондо да күйгүстүрүп кирет, чыгып атканда да ошо перед маневр жасаардын алдында обязательно поворотник күйүш керек. Арттагы машинага келип калса вдруг башка жакшы эле жалпы жолунан жакшы экен да, жакшы. Ишен мырза,
абдан азаматсыз, рахмат. сиз чындыгында 10 жылдык опытыңыз, 10 жылдык тарыхыңыз бар турбайбы деп башында бекерден айтпаптырмын. Ал эми Ишен мырзанын экинчи берилген тапшырма боюнча экинчи берилген тапшырма боюнча айдоочулук катары өзүнүн реакциялары. айдоочулук боюнча машина бузулуп калганда биринчи очередь жанагы машинанын аркасына знак коюш керек. Ошо мен коеюн дедим, аркамда бир машина туруптур. Ошону айтайын дедим да Тескеринче астыңызда турду го машина. Аркамда да бир машина тур. Аркаңызда да. Анан анын үстүнө машинаны чек жолун Бирок сизде ал знак бар. знак бар. Эгер мүмкүн болсо көрүп койбойлу ошол знакты азыр. Бирок иштете элек, мен бузулуп калды, Кудай сактасын. Кудай сактасын, бирок ошол знакты көрүп коелу. Айдоочуларга балким биз мына ушундай жол белгисин коюп тургула деген таризде. Кара, кел, алып келели. Достор, мына ушундай авариялык белги, жол белгиси ар бир машинада болуусу тийиштүү. Ишен мырза азаматсыз. Негизи ушул экили знакты ар дайым машинаңыз бузулуп калган учурда эми бузулбай эле коюңуз. Эми кокустан бузулуп калган учурларда ушул экини 15 метр алыстыкта келаткан машинага көрсөтүп, машина бузулуп турат деген таризде колдонот экенбиз. Биз Ишен мырзаны бул жактан куттуктайбыз, азаматсыз. Эми муну жоготпоңуз. Бирөөлөргө белекке берип салчу элеңиз сиз. Жок, машинада бар экен, бүгүн көрүп койдум. Бүгүн силерге рахмат, ушундай бар экен көрсөтүп койгонуңарга деп коюңуз. Бул бирок нарушение болгон жок. Койбой койгон болгон жок нарушение. Анткени бул жерде токтогонго болбойт деген жер жок да. Мисалы токтогонго болбойт деген жерге знакты койбой бузулуп калса, анда коюш керек да, токтогонго болбойт турган жерге знак мен биякта бузулуп калды деген белгиси да. Ошону коюш керек. Бул жерде болсо машиналар парковка и так токтоп турат, машина ошол жерге токтоп калды, бул нарушение. Бирок бул белгини алыскы жолдо сөзсүз түрдө коюш керек. Болуш керек, аптечка эмеси болуш керек. Эми жалпысынан Ишен мырзага сиздин бааңыз кандай? 4 болот го. 4 деген баан бересиз. Бар да кичине бар. Кичине, бирок жакшы айдайт экен, айдаган Кайра тапшырам. Ошол эле болуп калды бир эле эмеси. Ошо поворотник. Поворот жагылган, камерадан карап көрсөңүздөр. Жагылды эле. Чыгып атканда да жагылган. Жагылды эле. Анда көрөлү. Жок, мен көргөн жокмун. Мен күйүскөн көргөн жокмун. Мен кол автоматский руль буруп аткандар келет да мындай эле. Анда жакшы. Анда жакшы. Сиз ичинен балким байкабай калгансыз. Өзгөчө ушундай иномаркаларда поворотник жагылган деле билинбей калат. Баягындай Москва Жигулердин чык дебейчи. Сизге рахматыбызды айталы. Ишиңизге ийгилик болсун. Ар дайым мекенге кызмат кылып, айдоочуларды тартипке салып, жол эрежелерин бузбастан эң мыкты кызматтарды кылып жүрө бериңиз. Рахмат. Сизге рахматыбызды айталы. Айтканыңыз келсин, рахмат. Всё, мейли. Макул дейсиз. Рахмат. Ишен мырза, азаматсыз. Ошентсе дагы өзүңүздүн сынагыңызды мындай орусча айтканда защитить этип кеттиңиз. Мен төрт албашым керек. Туура, айдоочу деген өзүнүн укугун дагы билиш керек. Бул дагы эң жакшы. Ар бир айдоочу сиз дагы өзүңүздүн укугуңузду биле жүргөнүңүз бул өзүңүз үчүн жакшы деп айтабыз. Эми сизге кандай болду жалпысынан? Жалпысынан мага андай эле кыйынчылык жараткан жок чындыгында. Көнүмүш күнүмдүк колдонгон нерселер эле болду. Негизи ушундай өчүп калган учурлар кездештүү эле. Өчүп калган учурлар көп эле болот. Көп эле болот, Аккумулятор өчүп калган. Анан бул ошол бизде дагы көпчүлүк учурда техникалык кароолорго таптакыр жооп бербеген автоунааларда көбүнчө ушундай көйгөйлөр жаралат. Ошондуктан биз айдоочуларга эмне себептен бул берүүнү даярдап атабыз. Өзүңүзгө жана ошондой эле автоунааңызга ар дайым сак болуңуз, тыкан болуңуз, автоунааңызды ар дайым бекем карап жүрүңүз деп айтабыз. Сизге дагы болсо дагы ыраазычылыгыбызды айталы. Эми жалпы айдоочуларга өзүңүздүн каалоо тилектериңиз балким. Чоң рахмат. Сиздерге дагы ийгилик каалайбыз. Жакшы нерсени баштапсыздар чындыгында. Анан айдоочуларга эмне дейт элек? Эң биринчиден ак жол каалайбыз. Унааңыздар эч качан бузулбасын, төрт дөңгөлгөн шамал өтүп жүрө берсин. Анан жол эрежесин колдон келишинче бузбаңыздар, суранат элем. Анан жол кайгыл кызматкерлерин сыйлаңыздар. Алар чындыгында тартипти көзөмөлдөөсө биздин айдоочулар аша чагып кетет деп айталам да. Андыктан мыйзамга баш ээли, жол эрежесин бузбайлы, кырсыктан алыс болуңуздар. Рахматыбызды айталы. Сизге дагы чоң рахмат келип келгениңизге, ишиңизге ийгилик болсун. Жылдыздар жолдо реалити шоу программабызды жыйынтыктайбыз. Урматтуу айдоочу, эч качан шашпаңыз, ылдамдыкты сактаңыз, өзүңүздүн өмүрүңүзгө жана ошондой эле башка адамдардын өмүрүнө кайдыгер эмес, жоопкерчиликтөө караңыз. Аты жөнүм Болотбек Тилек, берүүбүздүн башкы демберүүчүсү Райан Билдинг курулуш компаниясы.
Биз сиздер менен коштошпойбуз. Эмки көрүшкөнгө чейин аман болуңуз.